Компьютериңизде керектүү документтердин скан нускасы сакталганын текшериңиз. Тиешелүү документтер PDF, JPEG жана PNG форматтарында болуусу шарт. Жүктөлүүчү файл 10 мегабайттан ашпашы керек. Эгерде файлдын көлөмү 10 мегабайттан ашса, аны I Love PDF сайтында кичирейтсеңиз болот. Арыз берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын расмий сайтына кириңиз. Андан кийин башкы барактын жогорку оң жагындагы диний уюмдарды онлайн каттоо баскычын басып, арыз берүү формасына өтүңүз. Форма баракчасында бир нече талааларды толтуруп, ошондой эле керектүү документтердин сканерленген версияларын системага жүктөшүңүз керек. Биринчи биз төмөнкү талааларды толтурабыз. Электрондук дарек, телефон номер. Андан кийин түзүлүп жаткан диний уюмдун юридикалык дарегин толтурабыз. Бул жерде облус, район, шаар, айыл, көчө жана үйдүн номери жазылат. Конфессия бөлүмүндө тиешелүү динди жана диний агымын тандайбыз. Эгерде керектүү варианттар тизмеде жок болсо, ылдыйкы кнопканы басып, өзүңүз жазсаңыз болот. Калган бардык талааларда алдын ала компьютериңизге сакталган документтердин скан нускаларын жүктөйсүз. Бул үчүн тиркөө баскычын басып, керектүү документтерди тандоо керек. Диний уюмду каттоого арыздан сырткары, диний уюмдун жана миссиянын түзүү демилгечилери болгон уюштуруу кеңешинин мүчөлөрүнүн нотариалдык жактан күбөлөндүргөн тизмеси, мамлекеттик жана расмий тилде түзүлгөн диний уюмдун уставы, жыйындын жетекчиси жана катчысы тарабынан кол коюлган уюштуруу жыйынынын протоколу, диний окутуучулардын негиздери жана иш жүзүндөгү тажрыйбалары, анын ичинде диндин келип чыгуу тарыхы, анын ишмердүүлүгүнүн формалары жана ыкмалары, үй-бүлөгө жана никеге, билим берүүгө болгон мамилеси, диндин жолдоочуларынын ден соолукка болгон өзгөчө мамилелери, ошондой эле уюмдун мүчөлөрү жана кызматкерлери үчүн жарандык укуктар жана милдеттер боюнча чектөөлөр тууралуу маалыматтар, түзүлүп жаткан диний уюмдун толук аталышы жөнүндө маалымат. Кийинкиси түзүлүп жаткан диний уюмдун бул аймактагы жайгашкан жерин, юридикалык дарегин тастыктаган документ. Бул жеке менчик имаратка сатып алуу келишими, ижара келишими, имаратты акысыз пайдалануу боюнча келишим, мамлекеттик акт, тоор эмес имаратка техникалык паспорт, имаратты пайдаланууга берүү актысы болушу мүмкүн. Акыркы сөзсүз толтурулушу керек болгон талаага арыз берүүчүнүн паспортун жүктөө зарыл. Бардык талааларды толтургандан соң кийинки баскычын басабыз. Бул баракчада тиркелген документтердин тизмеси менен арыз түзүлөт. Андан кийин арыз берүүчү тастыктоо баскычын басат жана арыз иштеп чыгууга жөнөтүлөт. Эгерде арыз берүүчү арызды өзгөрткүсү келсе, анда ал жокко чыгаруу баскычын басып, арыз формасынын барагына кайра кайтып келет. Арызды толтуруу процессинен кийин арыз каралуу үчүн базага түшөт. Ошондой эле арыз берүүчүгө арыздын ийгиликтүү тапшырылганы тууралуу билдирүү жана арыздын статусун көзөмөлдөө үчүн арыздын номери электрондук почтасына жөнөтүлөт. Бул колдонмо сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.